Келдиңби? Амансыңбы? Десе жакшы. Атакылака берме. Ана кылайлы шот чыгып калыптыр. Жетиптир Кудай буйрса. Жетип бир аз ашкан окшойт. Ошого азыр болсо сбор жабабыз азырчы. Полный отчет эл өкүлдөрүнөн кирет. Бул жактын жамааты өзү кирет, биз жактын жамааты өзүбүз киребиз дагы. Отчетту максимально санайбыз, как есть. Азыр банк жарым саатта санап бүтөт экен, алдычы. До сих пор санап атышат. Бердеги мал мүлк, ошто эмне бар, Кыргызстанда эмне бар, бүт бардыгын санайбыз дагы. Нал канча болду, машиналар канча болду, отчеттун берип коебуз. Примерно санасак азыр плюс-минус мындай жетип ашып калды да. Ошогочу азыр конкретно кирип санайлы. Элдин өзүнөн бир 4-5 бала. Бул жак өзүнчө жамаат, Русландын өзүнчө жамааты, биздин команда кирейли. Прямой эфирде как есть нолдон санайлы, ана отчетун чыгарып берели. Эң соң видеосу деп коелу. Азыр кирет. Бу Индиядан келген бир тууганыбыз $3000 жардам көрсөтүп. Иншалла, машалла, айтып атты. Тугандар, ассаламу алейкум. Кана Аслан кана? Руслан. Аслан биякта. Бул Хамзанын атасы, азыр Русландын атасы дагы ушул жердеби? Банкка кеткен. Банкка кеткен. Азыр биз примерно бир саат, 1,5 саатта плюс-минус, эми точно саатын айтпайлы. Бирок бүгүн сборду полный отчетун беребиз. Анткени примерно санаган болсок уже жетип калды. Бирок азыр аштыбы, жетпедиби, канча мүлк бар, эмне бар, канча кой, бүт бардыгын азыр отчетун беребиз. Прямой эфирге киребиз, элдин алдында санап, ушунча адамдардын арасынан да бир 2 чоо кирет да офистен санап, чо как бүт бардыгын азыр чыгып туруп айтабыз. Бүгүн сбор жабабыз. Анткеничи туугандар, мен өзү бир балага ответственность алганмын. Андан кийин экинчидибиз чыкты, эми 3-чү, 4-чү болуп азыр 38 адам бар экен. Биринен өтүп бир улана берет. Биздин өзүбүзгө бөлүнгөн ушу бир мен эконо дегем, кийин ошо бирөө чыгып. Ошонун отчетун берип, элдин алдында мындай чөнтөктү курук кагып тургандай кылып берип коелу. Ошого бир 2-3 саат ушул жерде болуп турасыңар, биз эсептейбиз. Анан буйруса жоон айтабыз туугандар. Ассаламу алейкум. Рахмат. Так, Аскар сага урса.